Президенттин кадыр баркына байланыштуу өтүп жаткан соттук отурумдар жана анын чечимдери коомчулукта өзгөчө журналисттик чөйрөдө ар кандай талкууланууда. Айрымдары буга тынчтануусун билдирсе, кээ бирлери муну сөз эркиндигине басым катары баалап жатышат. Ал эми 9 миллион сом доого жыгылып, мүлкү камакка алынган журналист Нарынайып өзүнө коюлган кылмыш ишти саясий куугунтук атайын жасалган иш катары айтып келет. Биздин Занозанын уставы боюнча мен анын негиздөөчүсү, соучредитель катары редакциялык саясатка кийлешүүгө укугум жок. Кайсы тарабынан мен күнөөм болуп атат. Эгерде мен макаланын автору болсом, дагы түшүнсө болот эле да, макаланы баланча жазган деп. А бул жерде таптакыр эсеси жок нерсе болуп атат. Эми сотторго канча далил айтсаң дагы, канча документ көрсөтсөң дагы, канча ходатайство берсең дагы карабайт экен. Ал эми коомдук ишмер Бегалы Наргозиев сөз эркиндигин коргоодо соттор мыйзам чегинде иштебей жаткандыгын жана анын тизигиндөөдө соттор курал болуп калганына нааразы. Муну менен катар бийлик өздөрүнүн сөзүн сүйлөөгө масалык маалымат каражаттарын баардыгын куугунтуктап, алардын тилин кыскартып, тизигинин тарткысы келип жатат дейт. Заноза сайтын журналист Нарынайыпты укук коргоочу Чолпон Жакупованын соттогунда баардык Кыргызстан көрүп турду. Мыйзам адвокаттар айтып атты, кайсы мыйзамдын негизинде кайсы аргументтер менен соттоп атасыңар деп, алардын прокурордун аргументтерине контр аргументтерди келтирсе дагы эч кандай мыйзамды мындай сыйлабай туруп эле өкүм чыгарып коюшту, чечим чыгарат. Ошондой эле эркин маалымат каражаттарын соттоп, эбегейсиз миллиондоп доого жыгуу бул ойго сыйбаган көрүнүш дейт жарандык активист. Сот эркиндиги, прокуратура жанагындай эми эбегейсиз 3 миллион сомдоп коюп атат. Мисалы Нарынайып деген биздин легендардуу журналист агабызга атасынан калган квартирасы, апасы жашаган квартираны арестке алышып, анан ошол эле жеке Нарынайыпка 9 миллион 9 миллион сом коюлуп атат да. Эми 43 жыл ал киши иштептир, ошончо акча тапкан жок. Жанагы эле макалалары эч жерде аякта жеке кандайдыр бир аброюн асылуу, кандайдыр бир туура эмес, пласт бир сөздөр айтылган жери жок. Жөн эле бир сын айтылды. Негизи эле өлкөбүздө акыркы учурларда башламандык өкүм сүрүп, соттор бийликке башыйып, мыйзамсыз чечимдерин чыгарууну улантып келет. Эгерде өлкөбүздө мындай башламандык токтобой, сөз эркиндигине басым, кысым улана бере турган болсо, өлкөбүздүн келечеги кандай болот? Кантип бүгүнкү өлкөнүн соттор адилеттүү иш жүргүзөт? Бул суроого жооп Дөмүк бойдон калууда. Алина Жапаркулова, Батыр Зарылыков, Сентябрь.